Ассалому алейкум, урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу бүгүнкү IT жолугушууга кош келипсиздер. Атайын сиздердин сураныч менен бүгүнкү сабакты запись кылып коелу дедик. Өзү негизи бүгүнкү жолугушуу бул сабак эмес. Айрыкча мына жаңы баштаган группаларга дагы мындай эскертип коелу. Бул сабак эмес, жөн гана IT жолугушуу. Ар түрдүү адамдар келип, айтидеги тажрыйбаларын айтып берип калат. Кудай буюрса, жакынкы арада Германиядагы Айзада Акбекова эжени чакырабыз. Акак Сыргакты чакырабыз, Кудай буюрса. Мындай немелерибиз көп. Алдыда чакыра турган адамдарыбыз, пландарыбыз көп. Өзүбүздүн кесиптештер, Элдияр агай, Кылычбек агайлар, Айдайым эжейлер мындай жакшы темаларды козгоп айтып берип калышат. Анан көбүнчө эч ким жок болуп калганда анан айла жок мен өзүм мындай сиздердин алтындай убактыңыздарды кичине жеп коеюн деп бир нерселерди айтып берип отуруп калам. Ошондой бул баягы жаңы катышып аткандарга кабар катары айтып атам да. Анан бүгүнкү тема негизи work life balance деп коет экен да. Кичине ошондой сөз угуп калдым. Кыргыз кыйын да мындай ошондой бир сөздү укса эле анан сразу аны мен билем дейт да, билбейм дебейт да. Негизи баягы эми биз мисалы Германияны өтө эле мындай кандай демократический мамлекет өнүккөн, баягы эми демократия дегенде кандай любой нерсеге уруксат берилген, баягы наркомандар деле адам алар деле жашай берет, берки ЛГБТ деле адам алар деле жашай берет дегендей көз караштарды карманат деп бизге жакпайт да. Эмнеге? Эми биз анчалык демократиялуу эмеспиз депчи. Анан бирок ошондой өнүккөн өлкөдө деле эми ошол баягы көктөрү жүрсө деле, берки розовыйлары жүрсө деле, ал жакта деле баары бир баягы чындап ишке келгенде ошол work life balance дегенди карманышат экен да. Баягы закондо жазылган эмес бул, бирок мисалы бир адамды мындай бир жоопкерчиликтүү иш берерде анын үй бүлөсүнө болгон мамилесин, үй бүлөлүүбү, бала чакалуубу, үй бүлөсүнө кандай мамиле кылат, ажырашып кеткен эмеспи, бул эч жерде жазылган эмес. Бирок ушул нерсеге алар деле көңүл буруп коет экен да. Чындай келгендечи. Негизи жок дейт, закондо андай эмес. Анан айрыкча ушуну айта беришет баягы. Биз жашына карабайбыз. Любой эркекпи, аялбы, любой адам келип иштесе болот деген мындай закондуу негизде ошондой, бирок ар дайым эле баардык нерсе закондогудай боло бербейт экен да. Мындай чыныгы иш жүзүндө баягы жазылбаган закондор деп коет го. Ушул нерсеге келгенде бул өтө маанилүү нерсе экен да. Бүгүнкү айта турган темабыз work life balance. Анан бизде деле мындай өтө бул боюнча мындай закондор жок, бирок мындай байкалып калат да. Эми IT жааты биздики эми өнүгүп келаткан үчүн башка тармактарда мисалы жанагы кафе мафелерде тиги үйлөнүү тойлордо жар ырдап калып атышпайбы, анан ошондо кээ бир ырчылар ырдаса сындап калышат да. Эми өзү ажырашып кеткен, анан ушул жар ырдабай эле койсо болмок экен деген сөздөр чыгып калат да. Демек бизде деле ошол баягы иш эми ал макул, жакшы ырчы, жакшы жар айтат, бирок мындай адамдардын көз карашына алып келгенде, жазылбаган бир законго такай келгенде анын өзү канчалык мындай үй бүлөгө бекем. Мына ошону дагы эске алып коюшат экен да. Анан айткым келген нерсе эми айти биз үйрөнөлү, окуйлу, өсөлү, өнүгөлү, алдыга жылалы, бирок
ошол эле учурда мындай кандай десем эми адамзаттын негизги немеси да баягы мындай тукум улоо, мындай жашоону улантууга болгон негизги себеп факторлордун бири да бул үй бүлөчү. Демек, ошол эле учурда биз өзүбүз мындай IT окуп, укмуш болуп алдыга жылып атканда үй бүлөнү аксатпайлы дегим келип атат, кыскасын айтканда. Эми бойдоктор бар, конечно. Алар мисалы ошол эле учурда бойдок адамдар ата энесине көңүл бурсун да. Мындай мен иштеп атам деп эле баардык нерсени таштап койбой, атасын, энесин ден соолугун сурап, ата энеси барлар, ата энеси жоктор бир туугандарынын ал акыбалын, көңүлүн сурап, эми жашоо деген ар кандай да баардыгын тегиз эмес, бир бетке айта бергенде болбойт да. Уже үйлөнгөн, жайланган эжелер, айрыкча аталар сөзсүз мындай үй бүлөнүн акысын дагы толук берүү керек экен да. Эмне кылыш керек? Эми азыр биз акырын акырындан мындай үйрөнүп келатабыз, бирок кээде болбой калат. Мисалы, Европада баягы жакшы жери, мисалы бүгүн жекшемби да, эми уже жекшемби эртең, анан жекшемби күндү үй бүлөлүк күн деп белгилеп коюшкан болсо, башка эч нерсени карабайт экен да. Өлүп атсаң деле жок дейт. Мен жекшемби бул өздүк күнүм, семейный күн деп жаңа бизде азыр эми үйрөнүп келатабыз. Мына азыр эле бир канча убакыттан бери жекшемби күндөрү үй бүлөгө көңүл буруп, кичине нары бери жетилеп аттык эле. Эмне болду? Бузулду ортодо. Бир күн той болуп калды, ага барыш керек болду. Бир күн семинар болуп калды. Эми ошол семинарды коюп аткан адамдар деле мындай сага бир кеңеш коеюн дебейт да. Сен воскресенье күнү эмне кыласың, эс аласыңбы или иштей бересиңби депчи. Анын үстүнө эми биздин семинарлар бекер да. Акча төлөп атпагандан кийин баштары оорубайт. Любой күнү чакырып кое берет да. Турат агай келип, анан еще мындай менин оорумду билип алышкан да. Турат агай тиги IT жөнүндө айтып бериш керек болуп атат десе, айла жок жөнөйсүң да. Йой, эмне кылайын? Үйдөн кечирип койгула, эми бүгүн силерге көңүл бура албайм. Же кеч келип көңүл бурам деп. Анан тойлор дагы ошондой да. Эми тойго, кээ бир тойго семьяң менен барасың, алго проблема жок. Кээ бир жерге өзүңдү чакырып коет да. Анан эмне кыласың? Айла жок. Жөнөйсүң жалгыз. Жегеде семьяң ошо барганга шарттуу туура келбей калат. Вот мына ушул нерселер биздин жанагы иш менен үй бүлөгө болгон балансыбызды бузуп атат да. Анан мындай үй бүлөлүк баланс бузулса, баары бир ушул иште деле ийгиликтүү болуу бул өтө оор маселелердин бири экен. Себеп дегенде уже мындай үй бүлөгө жакшы көңүл бура албагандан кийин ошол эле учурда үй бүлөдөн дагы сен жакшы колдоону ала албайсың да. Сага поддержка кыла албай калат да. Мындай анын убактысы жок да, анткени уже баланы караш керек, үйдү дагы караш керек. Мындай тирүү адам болгондон кийин жашоону улантыш керек да. Уже баягы көр тиричилик деп коет го, ошолго көр тиричиликке кирип кеткенден кийин анан сага поддержка кыла албай калып атат да. Так, туугандар, могул жерде Бүасал Идрис кызы деген эжебиз кире албай атат. Жардамдашып койгулачы. Все. Бүасал угулдубу? Саламатсызбы? Ооба, мен Салам. бир албай азыр жаңы отургум келе элек болчу. Мхм. Маселе жок ошол. Азыр айтып аттым эле, Азыр жардамдашып койгула деп атсам кирип калдыңыз. Рахмат. Так, ошондой урматтуу кесиптештер. Ушул жерден бүттү кылалы деп койбоймунбу? Бирөө жаңы кирип атса бүтүрүп коелу. Так, тамаша кылып атам. Демек, эми бул мындай бир тараптан айтып атам да. Баягы көбүнчө эркектерге багыттап айтып атам, анткени ушул нерселерге эркектер туш болот да. Анан ошол эле учурда Европадан көргөн нерсебиз, аял кишилер ошо карьера жасайм деп
баягы турмушка чыккандан кийин балалуу болбой жүрүп алат. Же болбосо бизде дагы ушул сыяктуу нерселер кездешип калып атат. Мен карьера кылышым керек дейт. Же турмушка чыкпай коет, же турмушка чыккандан кийин балалуу болбой жүрүп алат. Анан мындай карьерадан деле жок, үй бүлөдөн деле жок. Же акыры мындай күйөөсү менен ажырашып кетет, же өзү мындай ден соолукка байланыштуу ооруп сыктап кыйналып карьера деле кыла албай калат да. Демек, бул жерде баягы биз пландаган нерсе бар. Анан эми мындай үй бүлө болгондон кийин бала чака тукум улоо бул баягы Кудай Таалага жаккан иш да. Анан Кудай Тааланын эсеби башка экен да. Ошентип карьера деле кыла албай калып атышат тилекке каршы. Тилекке каршы ушундай маселе болуп атат да. Аял кишилер дагы ошол эле учурда айрыкча мисалы турмушка чыга элек кыздар мындай work life balance, мындай жашоо менен иштин балансы катары үй бүлөсүн, ата энесин мындай немеге калтырбаш керек. Алар менен кээде ушул баланс мен азыр бир тараптан эле карап атам, мындай иш тараптан бузулганынча. Бул көбүнчө баягы мындай дагы көбүрөөк өнүккөн өлкөлөрдө батышта иш деп эле баарын таштап мындай балансты бир тарапка оодарып баланс бузулуп анан мындай жашоодо ийгиликсиздик болуп атат да. Бизде кээ бир учурда тескерисинче да болуп калып атат. Биз только үй бүлө деп калып атабыз да. Айрыкча ошо азыр кыздарга киргенде ушул нерсени эстеп кеттим. Кыздар эмне кылат? Кечке эле апасына отчет бере берет. Мындай турмушка чыга элек, бойдок кыз. Каждый 5 минутта деле апа, мен эшикке чыгып келейин деп атам азыр. Эми мындай апаң алыста да, Ита келечи, эми баягы жакшы кабар берип койгонуң, бирок мындай каждый секунд эле мындай ушуну оору кылып албаш керек. Бул жанагы балансты бузбаш керек. Мындай ошончолук убакытты окууга бөлсөң, балким дагы жакшыраак, ийгиликтүү болушуң толук ыктымал да. Мындай кечке эле эшикке чыгып келейин деп атам, апа, анан мен базарга барайын деп атам, апа. Апаң жок, айылда да, телефон менен эле жөн эле отчет бере бересиң. Анан уже апаң да көнүп алган. Бир күн кечке чалбай калсаң, анда чоң проблема. Аябай чоң проблема. Анда уже эмнеге чалбай атасың, эмне болдуң, өлдүңбү, калдыңбы, эмне кабар бербейсиң деп уже апаң кыжаалат болуп баштайт да. Менимче ошол балансты кармаган дагы жакшыраак болот. Турмушка чыга элек кыздар апасын, атасын чалып, ден соолугун сурап, анан ошол чала турган убакыттарды мындай фиксировать этиш керек экен да. Белгилүү убакыттарда жаңы баланс деген ошол да, мындай алар билиш керек. Ушул убакыттарда бизге чалат, сүйлөшөбүз, видеозвонок чалып, тынч отуруп, алар менен сүйлөшүп атканда чындап аларга көңүл буруп, жөн эле мындай базарга кетип атып, анан мындай жөн эле бош кете бербейинчи, чалып эрмектеп кетейин деп, апаңдын да колун кармап, өзүңдүн да колуңду кармап, кечке ушакташып, концентрацияны бузуштун кереги жок. Атайын убакыт бөлүп, чалып алып, ал акыбалын сурап, кандайсыз апа, жакшысызбы, кандай турасыздар, мен сиздерди жакшы көрөм. Анан ошол отчетуңду мындай иште бере турган отчетуңду ошондо берип, анан көбүнчө биздин ата энелерибиз биз кылып аткан иштерибизди тереңден билбегени үчүн аларга каждый отчетту бере бериш дагы туура эмес. Себеби алар кыжаалат болот. Эми ишиңде кичине кыйынчылык болуп атат, бир тапшырмаң бар, бүтүрө албай атасың. Муну менимче айтыштын зарылчылыгы жок да. Эмне апаң бүтүрүп берет беле? Просто суранып коесуң, апа, мага дуба кылышты унутпагыла. Эми жашоо деген өйдө төмөн экен, кичине кыйынчылыктар бар. Болду, ичин ачпайсың да. Эмне болду десе, жок, эми мындай эле. Эми жашоодо иш көп болуп атат азыр. Көбүрөөк чарчап атам, дуба кылып коюңуз деп койсоң, анан дуба кылат да. Анан жөн эле кыжаалатчылыкка салып, кыжаалат болуп аткан ата эне деле ансыз деле сага мындай жакшылыктуу дуба кыла албайт. Просто кыжаалат болот, анын ден соолугун өлтүрөсүң.
Анча мынча уже ата энелер улам карыган сайын жүрөгү да слабыйлап баштайт. Кээ бир проблемаларыңды айтсаң ага аябай чоң сезилип, кыжаалат болуп, давлениясы көтөрүлүп, ден соолугу начарлагандан начарлай берет. Ушунун кереги жок. Так. Бул бойдок кыздарга же жигиттерге деле да. Эми жигиттер анчалык неме кылбайт, балансты бул үй бүлө тарабынан бузбайт. Көбүнчө ата энеси менен жигиттер апасына атасына кечке минтип отчет берип 5 минут сайын чалбайт. Булардыкы тескерисинче өлө иштеп аткандай көрүнүп эле такыр айылап жылдап чалбай коет да. Жок, эмне эркек бала эмне бала эмеспи, ал деле ата энесине чалып, ошол бир убакытты фиксировать этип билиш керек ата эне. Жарым саат видеозвонок, WhatsApp азыр кудайга шүгүр сонун болуп калды, чалып алып, же телефон чалып алып. Жанагы WhatsApp'тагы мындай группаңарда жазып койгон нерсеничи эсептебегиле, work life баланска аны эсептебегиле. Анын кереги жок. Кадимкидей убакыт бөлүп, ушул убакытта чалам, сүйлөшөм деп, мындай убакыт белгилеп койгон туура болот экен. Бул нерселерди ошол Германияда жүрүп уктум. Бир IT компанияга барганыбызда ушул нерсени айтып беришти. Еще баягы 7 октябрда Гамбургда болуп аткан иш чарада дагы ошол SAP'ден келген программист дагы ошол дагы ошону баса белгилеп айтты. Ошол биздин компанияда ошол work life баланска аябай мындай жакшы шарт түзүлгөн депчи. Керек болсо баягы балалуу апалар да келип иштей алат деп. Эми чоң компаниялардын көпчүлүгүндө эле ошондой болуп калыптыр. Анан биз дагы ошол нерсени байкап келдик, угуп келдик. Анан мындай караштырып баштадык да, кичине маалыматтарды топтоп эмне кылса болот, биздин шартта кандай кылсак болот деп издегене келгенде ушундай туура болот экен. Анан жигиттер болсо ошондой чалбайт, сурабайт ал акыбалын, унутуп каласың да. Бул эми биздин деле баштан өткөн да, жигиттер дегенде бул жерде жигиттерге айтып аткан жокмун. Анан уже үйлөнгөндөр ошол эле учурда аял кишилер дагы мындай балансты көбүнчө үй бүлө менен бузат. Только эле баласын ойлоп калат. Ошо семьяда эле өзүн өнүктүрбөй, айрыкча кыргыз аялдары баягы өзүн мындай кухняга көмүп салат да. Мындай ошо мындай көр тиричиликке өзүн салып, ошол жерге көмүп, ошол жерде калып кетет да. Жашоо эмне болуп атканын, сыртта эмне болуп атканын эч нерседен кабары жок. Баягы эле берки кыз кезинен калган телефон ушагы бар апасы менен. Болгону ошону кылып эле анан жашоосун улантып калат да. Жок, менин жеке оюмда апалар тескерисинче көбүрөөк окуп, көбүрөөк мындай өзүн өнүктүрүп, билимин арттырганы бул дагы таасирдүү жана пайдалуураак болот. Себеп дегенде билимдүү апа балдарын дагы билимдүү кылып тарбиялайт да. Себеби мындай эркек албетте билим алса, ал өзүнө жана үй бүлөсүнө жакшы да. Эркек билимдүү болсо, эркек мындай өзүн туура тапкан болсо, эми туура жолду деп айтпайынчы, эми ал туура жол кандай экенин билбейбиз, бирок ар бир адамдын өзүнүн туура деп эсептеген нерсеси бар да. Мен өзүмдү ушул жерде таптым деген ар бир адамдын өзүнүн жеке жолу бар да. Мына ошол адам өзүн туура тапкан болсо, эркек адам өзүн туура тапса, үй бүлөсүнө да көңүл бурса, жумушуна да көңүл бурса, баардыгы орто ордунда болсо, көңүлү жайдары болсо, бул абдан жакшы өзү үчүн жана үй бүлөсү үчүн да. Эми албетте баягы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошот, мындай алар баягы конкреттүү көрүнүп турган нерселер эмес, жалпысынан жакшы. Бирок ошол эле учурда аял кишилердики, кыздарыбыздыкы, эжелерибиздики, апчелерибиздики, карындаштарыбыздыкы бул жагынан өтө маанилүү. Себеп дегенде сиздер ошол эле учурда айтат го баягы аял
оңолсо аалам оңолот депчи, же болбосо ошол аял оңолсо бир коом оңолот дейт да, чөйрөнүн баардыгын оңдойт дейт да. Себеп дегенде ал жакшы баланы дагы, жакшы кызды дагы тарбиялап чыгарат да. Билимдүү, кандай энелер өткөн да ушундай укмуштуудай балдарды тарбиялап, мындай мисалы жанагы биз билген дүйнөдө кандай атактуу инсандар болсо ошолордун баардыгынын энелери укмуш инсандар болгон да. Вот. Ошондой эле сиздер дагы мындай бир эле үй бүлөгө көмүлүп, мындай кухняга өзүңүздөрдү көмүп, мындай неме кылып салбай, чектеп салбай, эмне кылыш керек? Мүмкүн болушунча текши, тегиз көңүл бурганга аракет кылыш керек. Окууга азыр 1 минут. Так. Өзүңүздөрдү өнүктүргөнгө сөзсүз убакыт бөлүңүздөр. Үй бүлөгө сөзсүз убакыт бөлүңүздөр. Албетте балага өзүнчө, жолдошуңуздарга өзүнчө, баягы мындай эми мындай эркек катары мага мындай келинчегимдин кандай көңүл бурушун каалайм да. Жөн эле баягы тамак жасап берип, курсагын тойгузуп койгону бул мага көңүл бургандык эмес да. Атайын убакыт бөлүп, мени менен отуруп бир кино көргөнү, мисалы бизде үй бүлөбүздө бар нерсе бул. Мындай балдар уктагандан кийин жекшемби күндөрү мисалы жатып алып бир кино көрүп, кээде мындай просто жөн эле сүйлөшүп отуруп, мындай кээ бир учурларда, ушундай учурларда бул менин да милдетим, ушундай кылып көңүл бурушум керек, эркектин дагы. Кээ бир учурда, ушундай учурларда мисалы ишенип коюңуздар, эркектердин көпчүлүгү, мисалы мен деле ошол ошондой сүйлөшүп отурган учурда келинчегимдин темасын түшүнбөйм деле да. Өзү укпай элебайсың, чындап эле эркектер мындай аялдардын көпчүлүк темасын мындай түшүнбөйт деле, анткени аялдар мындай кыйытып айтканды жакшы көрөт да. Бул эркектерге мындай действие бербейт, теппейт. Анан ошентсе дагы бирок сабыр кылып, чыдап, угуп, отуруп, анан аягында айтам да. Рахмат, эми мындай айттыңбы, жакшыбы, баары нормальныйбы? Бирок мен ушул жерлерди түшүнгөн жокмун, мындай жөн эле простой кылып айтып койчу мага десем, анан ал да күлүп калат да. Депчи, айтып коеюн депчи. Бирок аялдар ошентип сүйлөгөндү бул алардын табияты жакшы көрөт экен да. Аялдар күйөөсүнө көңүл буруп, ошентип бир отуруп, сүйлөшүп, жанагы үй бүлө менен, жашоо менен иштин балансын сактаганга аракет кылыш керек. Атайын көңүл буруп, мисалы, чай ичип отуруп болбойт бул. Чай берип атасың, кел ушул учурда сүйлөшүп алалы. Жок. Мындай айрыкча аял кишилерге ушул жерде мындай эскертип айтып коеюн. Чай ичип атканда, тамак ичип атканда эркектердин мээси отключен, ал уже болду. Тамак кирип атабы, башка эч нерсени албайт. Ал учурда баягы просто бир нерселерге макул кылып калсаңар болот. Айфон алып берчи десең, тамак ичип атып, деп коюшу мүмкүн. Бирок ал мындай акыл эси менен айтылган сөз эмес. Просто мээ отключен болот. Чай ичип атканда просто чай бериш керек, жакшы сөздөрдү айтып, кандай болуптур тамак деп, тамакка байланыштуу эле сүйлөшсө жакшы болот. Эми бул темада мен мындай адис эмесмин, урматтуу кесиптештер, бирок ошол Германиядан келгенден бери, Германияда жүргөндөн бери ошол жактан угуп калдым бул теманы, ошол жактан уктум, анан кичине караштырып, бир эки макала окуп, анан өзүм дагы уже которсомбу деп аткам бирөөнүн макаласын, орусча экен. Бирок мага көп ал жакпады. Эми кичине мындай биздин менталитетке туура келбейт экен.
сериалын айтайын. Бираз баягы кичине мындай абурттуу ийишиптир да эми. Ал нерселери мага жаккан жок эми. Алар мындай балансты кармабайт да, ал мындай үй бүлөлүк ынтымакты. Биз да билбейм, алардыкындай жашайбыз десек биз ажырашып кеткенге туура келет да. Эми күйөөңдү өзүнчө дискотекага жибериш керек деген сыяктуу нерселер жүрөт да, эми ал бизге туура келбейт, чындап. Эми билбейм, баргысы келгендер барсын дискотекага, бирок мисалы бизде эми үйлөнгөн адам аялын таштап коюп өзү дискотекага бара турган болсо иш чатак да. Бирок мындай анан такыр мындай аялдын эч нерсесине эркек аралашпаш керек дегендей. А бизде тескерисинче мындай аралашууну биз жоопкерчилик катары көрөбүз да. Биздин менталитетте мисалы келинчегимдин косметикасы калбай калганын байкап туруум, мындай бир креминин калбай калганын байкап туруум, бул кам көрүү да. Мындай аны контролдоо эмес. Бизде ушундай менталитет. Анан ошон үчүн бир орустун макаласын окудум эле, мындай жалпы жонунан жаккан болчу. Ушул мен айтып аткан эле нерселерди айткан, бирок менталитет жагынан ушундай туура келбей калган жерлери бар экен. Анан ошон үчүн которбой эле оозеки эле сиздерге айтып берип коеюн дедим. Анан бул биздин жаңы группадагылар, жаңы келгендер билбейт да, бирок эскилер билип калды. Баягы ушул сыяктуу бир жакшы темаларды окуп калсам, сөзсүз түрдө мага пайдалуу болуп атат, анан сиздерге да пайдалуу болсун деп котором го. Анан ушул теманы которгонум жок. Эми өзүм деле жашоо менен үй бүлө, эмне эле иш менен үй бүлө балансын укмуш сактап атам дегенден өтө алысмын. Бирок байкасам эми кээ бир нерселерди буга чейин мындай сактап келген экенбиз. Жакшы эле сактап жүрүптүрбүз, бирок дагы мындай билип, мурда мындай естественный эле мындай ушундай болуш керек деп ойлоп кылып жүргөн болсок, азыр уже түшүнүп мындай теоретически билип алдык да. Депчи мен үй бүлөмө ушул убакта көңүл бурушум керек экен деп. Анан эч качан үй бүлө бири бирине кылып аткан жакшылыгын милдет кылбашы керек. Мен сага көйнөк алып бербедимби беле, анан мен сага крем алып бербедимби беле деп анан эми аял кишилерге да милдет кылып койсо боло берет, алардыкы жарашат. Эрке да, эркелеп. Бирок мындай чындап эмес да, эсептешип. Мисалы, мен сен балаңды бир саат карап турбадымбы? Эми сен карап тур, мен дискотекага барып келейин деп эмес да. Тамашалап атам эми. Ансыз деле биздин мындай кыргыз аялдары андай нерсени кылбайт. Бул канчалык мындай демократичный аял болсо деле, эч качан биздин кыргыз аялдары мындай өзүнүн баласын мындай таштап коюп анан дискотекага кетпейт да. Эми албетте мындай кыздар болсо, алар өздөрү билет, кааласа дискотекага барып келет. Бирок ошол эле учурда анан кыздардын үй бүлөсү бул ата энеси да. 18 жаштан өткөн болсо деле. Так. Ошол мен бүгүн айтайын деген мындай чала сабат сөздөрүм ушулар. Эгер катачылыктары болгон болсо, бул менин туура жеткире албагандыгымдан болушу мүмкүн, же болбосо менин туура эмес түшүнгөндүгүмдөн болушу мүмкүн. Сиздер туура кабыл алганга аракет кылыңыздар. Аябай сүйүнүп атам. Аруке да бар турбайбы биякта? Охо. Кош келипсиң, Аруке. Бүгүн келгендердин баардыгына рахмат. Ошо кыскача эле болчу ушундай. Анан азыр запись токтотуп кое берейин. Эгер суроо жооптор болсо сүйлөшүп отуруп туралы. Германия тууралуу өткөндө бир айтып бердим окшойт. Бирок дагы деле сүйлөшчү темалар бар. Рахмат. Так, записти токтоткончо бул жактарды бир окуп коеюнчу. Запись болобу болсун дейт. Мен көп отура албайм дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандайсыз агай, кош келипсиз, кош болдук. Ооба, ошондой агай дейт. Туура айтасыз. Неужели ушуну түшүнбөйсүз дей берем мен дагы дейт. Ооба, эми мындай түз айтыш керек. Мындай
айфон каалап атасыңбы? Просто эле айтыш керек. Айфон каалап атам. Анан айтайынбы, аялдар мындай айфон алгысы келип атат, аны кандай кылып айтат? Мен тиги телефонум эскирип калды, анан тиги анын деген могул сим картасы жакшы иштебей атат, анан антеннасы жакшы тартпай атат десе, биз ошонун сим картасын оңдотуш керек экен деп түшүнөбүз. Бул жердеги намек, бул телефонду эми мындай э, ыргытып эле мага айфон алып берчи деп эле айтып аткан сөз болчу да. Биз анан ошону оңдотконго аракет кылып, ошол айтып аткан нерсени тууралаганга аракет кыла беребиз, анан аялдар нерс болуп кетет да. Эмнеге түшүнбөйт депчи. Бирок чындап эле түшүнбөйт эркектер. Мындай түз эле прямой эле айтыш керек. Мына телефон эскиртип коеюн, канча жыл болду, мага айфон алып бербейсиңби деп. Или билбейм, же болбосо бир жака баргың келип атса, бирөөлөрдү айтып, анан мындай болуп атыптыр, анан баланча аялым жибербей коюптур го ушул жака деп. Жок, мен просто мына базарга барып келейин, жибер деп эле айтыш керек да. Моңго баланы карай тур депчи. Чын. Аябай күлүп атышат мына жакта. Ушундай болуп аткандар. Агай косметика түгөнгөнү бул жакта турсун, аялы бул жакта турсун, балдардын кийими бар, эмнеси жок, ойлонбогондор бар. Жок, ойлонбогондор эмес, просто билбейт. Эркек кишилер мындай ошону билбейт. Бул баягы балансты жоготуп алган да. Мисалы, эркек киши ошол эле учурда минтип ойлойт да. Мен баламдын кийими бүтүнбү деп ойлобойт да. Мен акча таап келип атам. Анан качан аялы могу балага кийим алып бериш керек эле дегенде, анан эмне алып бериш керек? Өткөндө эле алып бербедим беле дейт, 3 жыл мурда алып бергендечи. Просто кечээ эле алып берип аткандай сезилет. Постоянно эле алып берип атам го, постоянно эле акча алып келип атам го үйгө деп ойлойт да. Бирок ошону көндүрүш керек да, мындай балансты сактатканга, балансты чогуу сактаганга аракет кылыш керек. Мындай чогуу аралаштырып, акча берсе эле өзүң алып келип кое бербей, ошол кандай нерселерди алышыбыз керек, чогуу кеңешип, сүйлөшүп, түз түз айтып да, мындай кыйгаштатып, буйтатып эмес да. Тиги баланчанын баласы аябай жакшы кийим алыптыр десең, молодец деп коет да. Же болбосо билбейм, баланчанын күйөөсү ошо балдарына өзү алып келип берет экен кийимди десең, молодец, кыйын турбайбы же болбосо лох турбайбы дейт. Ушундай да, мындай ага мындай ошого жооп берет да. Мен да алып келейинчи деп ойлонбойт бул. Ушундай. Аябай сонун рахмат чоң дейт. Рахмат баарыңыздарга. Эми точно запись токтотуп турайын.